Метапневмовирус дагы бул ушул курч респиратордук вирустук инфекциялардын козгогуштары болуп эсептелинет. Абанын алмашуу мезгили профилактика катары ден соолугуңузду алдын ала текшерип, штамп жылда өзгөрүп турат, ошондуктан ар бир жылда ар түрдүү ошол вируска карата вакцинаны жасап чыгышат. Быйыл чыккан вакцина кийинки жылга сайганга болбойт. 38-5тен өйдө көтөрүлмөй сайын аны түшүрүштүн кажети жок. Суусундукту көп ичүү. Бизде туура эмес кылган нерсе атайын вирустарга каршы дарыларды колдонуу. Антибиотиктер деген бул бактерияга жардам берет, вируска жардам бербейт. Саламатсызбы достор. Бүгүнкү подкастты башталышын суроодон баштайын дедим. Ким грипп менен ооруган эмесмин деп айта алат? Азыркы күндө мынакей кыштын бүтүп бараткан кезинде, ушул кезде грипп оорусу күч алып турган кез. Грипптин түрлөрү көп. Эми ошон үчүн бүгүн биздин студияга өзгөчө коногубуз келди, Назар мырза. Саламатсызбы, Назар мырза? Биздин студияга келгениңизге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Биринчиден сизди биздин көрүүчүлөргө тааныштырып коеюн дедим. Назар Маметазин уулу Назар азыркы кезде Авиценна клиникасынын башкы дарыгери. Анан дагы сыймыктанып кетким келет, Назар мырза. 19-жылы бүткүл биздин элибизде эле эмес, бүткүл планетада уу-чуу болуп, ковид убагы болуп турганда, Назар мырза Саламаттык сактоо министрлигинин топ жаратышканда, ошол топто негизги эксперт врач, ковид боюнча эксперт врач деп, ошо Назар мырза сиз дагы ошол топто элеңиз. Мен туура айтам да, ошол боюнча. Анан бүгүн Назар мырза, мен азыр айтып кеткендей, мына кыш мезгили жазга ооп бараткан кезде, ушу грипп же болбосо кыргыз тилинде сасык тумоо деп коебуз, медицинада ОРВИ дейбиз, ушул оорулар боюнча менин оюмча биздин угуучулар дагы баарын суроолор көп болот деп ойлойм. Анан сизге ушу биринчи суроом, ОРВИ деген эмне, грипп деген эмне, сасык тумоо деген эмне, деги эле ушу ковид менен байланышы барбы? Саламатсыздарбы биздин YouTube'тагы көрүүчүлөрүбүз. Бул чындыгында эле актуалдуу тема, себеби дегенде бул оору менен оорубаган киши жок. Курч респиратордук вирустук инфекциялардын козгогуштары бул көп. Себеби айтсак, вирустун түрлөрү аябай эле көп. Изилденип бүткөнү, изилденип бүтө элек түрлөрү дагы деле бар. Ошол эле мисалга алсак, ошо грипп дагы ошол бир түрү болуп эсептелинет. Грипп вирустун бир түрү болсо, грипптин дагы түрлөрү бар. А, Б түрүнө мисал алсак, ошондой эле ошол А, Бнын дагы өзүнчө дагы түрлөрүгө бөлүнүп кетет. Андан тышкары бул коронавирус азыркы учурда Кытайда негизи эле көп өлкөдө күчөп жаткан метапневмовирус дагы бул ушул курч респиратордук вирустук инфекциялардын козгогуштары болуп эсептелинет. Токтолуп кетсек, ошол метапневмовирус деле буга чейин болуп келген. Bundan кийин деле боло берет. Биз баягы паникага алдырбай эле койсок болот. Ал элибизде бул буга чейин болуп кеткен, дагы боло берет. Эч кандай биз корко тургандай коркунуч деле жаратпайт. Убагында иммунитетибизди чыңдап, дарыланып, көзөмөлдөп турсак, буюрса баары жакшы болот. Рахмат. Сиз азыр ушул сөзүңүздө бир сөздү айтып кеттиңиз, өтө маанилүү сөз, паника кылбаш керек депчи. Аны кантип чечмеге алабыз? Мисалы, көпчүлүк учурда биз ооруганда бул курч респиратордук вирусный инфекциялар эле эмес, башка учурда деле да ооруну кабыл алып, ошону эми кантип чечүү жолун биз ойлонушубуз керек да. Качан ушул мен ооруп калдым, эми мен өлүп калат экенмин же ушул кандайдыр бир коркунуч алып келет экен деп биз паникага түшпөшүбүз керек, коркпошубуз керек да.
Эгерде биз ошондой коркунуч өзүбүздү коркууга алып келсек, анда бул оору өзүнөн дагы бул 2-3 эсе баягы оор өтөт. Себеби дегенде баягы самовнушение деп коет. Адам кичине эле белгини мындай көп кабыл алып, оорусун андан бешбетер баягы күчөтөт да. Сабырдуулук болуш керек, Сабырдуулук болуш баягы керек. кыргыз тилинде кыргыздарда айткандай, кандай дегенде өлүп атса дагы кыргыз жакшы деп айткандай болуш керек, ошондо сабырдуулук болуп, позитивдүү болуш керек, ар бир нерсенин баягы жакшылык жагын ойлош керек да. ооба. Ковид убагында ошо көрбөдүкпү биз доктурлар, көбүнчөсү ошо корккондон оорунун күчөп алгандыгы. Эң туура айтасыз, кимде ким ошол коркуу сезими баягы жогорулардын оорулары аябай оор өттү да. Анда ушул сиз айткандай ОРВИ группасы, бир топ ушу вирустук оорулар эмне үчүн ушу кыш маалында эле күчөйт, эмне үчүн жайында эмес, же ушу сезондугуна эмне байланыштуу? Бул биринчиден абанын алмашуу мезгили, андан тышкары бул сууктун дагы кесепети. Бул суук ошол вирустардын баягы өөрчүшүнө баягы шарт түзүп берет. Ошондуктан ушул абанын алмашкан учуру же болбосо суук мезгилде оорунун күчөгөн учуру байкалат. Анткени ушу ковид дагы баарыбызга эсимде, ушул декабрь айында күчөп баштаган, ушул бардык эле ошол курч респиратордук вирустук оорулар ошол сууктун же болбосо абанын алмашуусу менен байланыштуу болот. Андан тышкары бизде баягы абанын булганышы дагы шарт түзөт оорганга. Себеби дегенде өзүңүздөргө маалым, абанын булгануусу дагы ошо кыш мезгилинде аябай коркунучтуу көрсөткүчкө чейин өтүп атат да. Анда башка себептерин да айтып кетсеңиз. Андан тышкары иммунитеттин төмөндөшү, ушул кыш учурунда көбүнчө биз мөмө жемиштер жок болгондуктан, андан тышкары витаминдердин жетишсиздиги, биз ошол витамин D бул күндүн нуру менен бул синтезделгендиктен, бул дагы витаминдин жетишсиздиги ошо иммунитеттин төмөндөгөнү дагы курч респиратордук оорулардын өөрчүшүнө шарт түзөт. Эми биз башында суроо бербедикпи? Кээ бир адамдар мен ооруган эмесмин деп айтышат. Ошого кандай суроо жооп бере алат элеңиз? Кээ бирлер эмне үчүн баягы оор өтөт, эмне үчүн кээ бирлер жеңил өтөт оору? Бул биринчиден ошол эле жанагы биз айтып өткөн иммунитеттин төмөндүгү, витаминдердин жетишсиздиги, андан тышкары негизи эле ден соолуктун баягы чың болушу дагы шарт түзөт. Андан тышкары буга чейин ооруган адамдарда иммунитеттин пайда болушу менен дагы байланыштуу болот да. Эгерде бир вирус менен ооруса, мисал алсак, ошо метапневмовирус менен адам ооруду, анда иммунитет пайда болду, экинчи жолу ошо метапневмовирус чукса, ал адамда оорунун белгилери пайда болбошу мүмкүн, же болбосо жеңил өтүшү мүмкүн. Себеби ал вируска каршы адамда иммунитет пайда болгон, ал вирус менен бат эле күрөшүп жеңип коет да. Эгерде кимде ким ал вирус менен ооруй элек болсо, жаңы вирус болсо, адамдан антитела чыгып, ошого иммунитет пайда болуп, ал менен күрөшкүчө убакыт өтөт. Ошондуктан ал ооруларда бир аз оорураак өтөт. Анда дагы бир башкача жагынан суроо берейин. Кантип мен ошо грипп менен ооруп калбоого өзүмдү сакташым керек? Биринчиден, мен билем, сиз жакшы жанагындай спорт менен десем машыгып турам, ар дайым тоого барып басып. Ар дайым тоодо жүрөсүз. Бул сизге бир плюсуңуз. Андан тышкары туура тамактанганыңызды дагы билем. Бул туура тамактануу дагы ошо сиздин ден соолугуңуз чың болушунда өтө чоң орду бар. Андан тышкары деген атайын витамин профилактика катары ден соолугуңузду алдын ала текшерип, жетишсиз болгон витаминдерди убагында толуктап, андан тышкары вакцина, атайын гриппке каршы вакциналар бар. Ошол вакциналарды дагы убагында алып туруу керек. Сөзсүз эле. Мен мисалы алгым келбейт. Анда кандай деп сунуштайт элеңиз? Кимдер алыш керек ушул вакцинаны өзгөчө? Негизи бул вакцинаны кимдер алыш керек дегенде 60 жаштан өйдөлөр, жана ошондой эле
жаш балдар же болбосо бала эмизген балдар, ошондой эле өнөкөт оорусу бар кишилер бул алуу керек деп сунушталат. Андан тышкары медицина кызматкерлери, себеби дегенде алар ар дайым ушул оорулуулар менен байланышта болуп, ошолордон жууп калуу коркунучу жогору. Ушул адамдарга алуу сунушталат. Андан тышкары негизи эле азыр биз баягы бири бирибиз менен болгон байланыш, үй бүлөлүк катнаш ушундайлар көп болгондуктан негизи эле жалпы эле население алса андан жакшы болот да. Мисалы бир адам ооруп калды, ошол адам канча кишиге жуктура алат? Мисалы мен тойго бардым деп коеюн, ооруп атып, эмне кылышым керек жуктурбаш үчүн эң биринчи иретте? Өзүңүзгө жуктурбаш үчүн башкаларга жуктайбыз. Эгерде адам ооруп жатса, ал башкаларга жуктурбаш үчүн жанагындай бет каптарды тагыныш керек. Биринчиден үйдө отурушум керек, Биринчиси үйдө отуруш керек. Эгерде кээ бир учур болуп калат, айла жок чыкканга туура келип калса, анда сөзсүз түрдө бет кап тагынып, ошо башка адамдарга зыян келтирбегенге аракет кылыбыз керек. Анткени бул өтө эле жугуштуу оору, Жугуштуу оору, аны биз сүйлөп отурганда бир комнатада бир маршруткада кетип атканда деле, бир автобуста кетип атып деле жугузуп алуу толук мүмкүн. Эгерде өнөкөт оорулары бар, же улгайган, же жаш адамдарга жугузуп койсок, аларда оорураак өтүп, ал оорунун кесепетинен оорулуубуз сөзсүз түрдө мындай кыйналып калышы толук мүмкүн да. Демек, ушул эпидемия убагында, ушул азыркы кезде грипп өтө күчөп аткан кезде, кичинекей балдар, кара адамдар, кош бойлуу, азыр сиз айтып кеткен оорулуу адамдар өзүн өзү сактаганга аракет кылыш керек. Эң туура, көптөгөн жактарга жөндөн жөн эле бара бербеш керек. Айрыкча адам көп чогулган жерге негизи эле баруу сунушталат. Андан тышкары сиз айтып кеткендей, мына ушу вакцинаны да сунуштайсыз, вакцинацияны. Ал эми ушул вакцина канча жолу сунушталат? Жыл сайынбы же өмүр бою бир жолу ушуну? Грипп боюнча ушул. Гриппке каршы вакцина бул деген жылына бир жолу, анан күз мезгилинде ушул суук түшкөнгө чейин алуу сунушталат. Бул жылда бул вирустардын дагы штаммы деп коет. Штамм жылда өзгөрүп турат. Ошондуктан ар бир жылда ар түрдүү ошол вируска карата вакцинаны жасап чыгышат. Бул ошо күз мезгилинде алынат. Быйыл чыккан вакцина кийинки жылга сайганга болбойт. Себеби вирус өзгөрүп кетти, ал вакцина жардам бербей калат. Ошондо жылына бир жолу. Ал вакцинанын баарына эле жасала береби же бир эмеси барбы? Противопоказания дегендери. Противопоказаниясы сөзсүз түрдө бар. Ал кимдерге дегенде, эгерде жумурткага жанагы белогуна аллергия болгон болсо, себеби дегенде анын составында ошол белок бар, ал деген аллергия козгойт. Биринчиси, экинчиси, эгерде курч респиратордук оорулар менен ооруп атса, жана өнөкөт оорулардын күчөп аткан кези, курч респиратордук оорунун ооруп атса, же болбосо ошондой эле өнөкөт оорулардын дагы кармап жаткан учуру болсо сунушталбайт. Бул ошо температура болуп атабы, жөтөлүп атабы, же негизи эле кандайдыр бир оорунун белгилери болсо сунушталбайт. Калган учурда баарына ала берсе болот. Назар мырза, ушул вакцинация темасы өтө эле кенен эмеспи? Башка оорулар боюнча дагы биз кийинки чыгарылышта ушу вакцинация боюнча өзүнчө бир подкаст жасайлы. Анткени суроолор өтө көп болот ушу вакцинация боюнча. Анда бул грипп темасына дагы кайрылып, мисалы грипп мен ооруп калдым, температура болду дейм. Эмне кылышым керек? Скорыйга барышым керекпи, больницага барышым керекпи, кандай кылышым керек, ошону айтып бересизби? Үй шартында же больницага барышым керекпи? Негизи эле баягы ошо курч респиратордук ооруларда бизде элибиздин арасында баягы туура эмес өзүнө өзү жардам көрсөткөн учурлар аябай көп кездешет.
биринчиден эмне кылыш керек? Оорууну симптоматикалык терапия деп коет. Кандай симптом болсо ошол симптомго жардам берүү да. Сиз айткандай дене табы көтөрүлдү. Дене тап негизи 38-5тен өйдө көтөрүлмөй сайын аны түшүрүштүн кажети жок. Себеби дегенде ошол учурда организм ошол вирустарга каршы күрөшүп аткан мезгили да. Эгерде 38 болуп атат, бирок адам өзүн жаман сезип атат, ошол учурда түшүргөнгө болот. Бизде кандай кылат? Температура бир аз 37-5 сразу жана антигриппин же болбосо парацетамол, ибупрофен, негизи эле терафлю ошого окшогон жана дене таптын түшүрүүчү дарыларды колдонуп башташат. Бул туура эмес. Андан тышкары бул суусундукту көп ичүү. Себеби дегенде бул суусундук ошол иммунитет ошол вирустар менен жакшы күрөшкөнгө бул жардам берет. Ошондой эле жана какырыктын чыгышына, андан тышкары ошол сопли деп коет, ошолордун дагы чыгышына жакшы шарт түзөт. Бизде туура эмес кылган нерсе атайын вирустарга каршы дарыларды колдонуу. Ошол эле мисалга алсак, эргоферон, анаферон, гроприносин жана башка негизи эле противирусный препараттарды колдонуу да туура эмес болуп эсептелинет. Себеби дегенде бул вирустарга каршы эч кандай жана доказанный медицинада дары жок да. Изилдөө жүргүзүп, атайын ушул вируска каршы бул дарылар жардам берет деген изилдөө эч жерде жүргөн эмес. Жүргөн учурда дагы алардын жардам бергенин эч жерде байкалган эмес. Андан тышкары атайын антибиотиктерди колдонуу. Антибиотиктер деген бул бактерияга жардам берет, вируска жардам бербейт. Ошондуктан ал вирусный инфекциялар болуп аткан учурда эч кандай пайдасы тийбейт. Наоборот, ал иммунитетти түшүрүп, тескерисинче адамга ошол оорусун күчөткөнгө шарт түзүп коюшу бул толук мүмкүн. Ошондой эле качан бактериалдык инфекциялар кошулган учурда биз антибиотиктерди колдонуу мүмкүнчүлүгүбүз дагы баягы чектелип калат да. Себеби дегенде күчтүү антибиотиктерди колдонуп алат. Бактериалдык инфекциялар колдонгондо кээ бир антибиотиктердин жардам бербей койгон учурлар дагы кездешет. Ошондой эле антибиотиктерди бир күн, 2 күн ичип деле таштап кое беришет. Бул дагы туура эмес. Себеби дегенде антибиотик резистентность деп коет. Ошо антибиотиктерге карата ошол инфекциялардын туруктуулугу пайда болот. Кийин ошол антибиотикти ичкенде дагы ал антибиотик адамга жардам бербей калат. Сиз айтып кеткендей, мына температура 38 болгондо ошондо гана эгерде жакшы сезип атса түшүрбөш керек деп. Түшүрүштүн кереги жок. Анткени организмдин өзүнүн коргонуу механизми бар да, ушул инфекцияга карата. Ооба. Азыркы изилдөөлөргө карасак 39-3кө чейин дагы негизи түшүрбөй эле койсо болот деген изилдөөлөр бар. Себеби дегенде ал 39-3кө чейинки температура ден соолукка эч кандай зыян алып келбейт да. Ошондуктан анын түшүрүштүн деле кереги жок. Азыр мынакей антибиотиктер жөнүндө сөз болду. Сиз ушул биздин эми Бишкек шаарында эле турабыз, көп аптекалар бар, аптечный пункттар бар. Кээ бирде барганда мен өзүм практикамда көрүп калам да, бир ушундай ооруп атам, грипп болуп ооруп десе эле антибиотик берип атканын. Сиз кайрылып кетет белеңиз биздин кесиптештерге, ошо аптечный сетьте иштегендерге антибиотикти кайсыл убакта бериш керек, кайсыл убакта бербеш керек деп. Деги эле биздин саламаттык сактоонун бир өзүнчө жоболору, өзүнчө бир эрежелери барбы? Негизи антибиотиктерди врачтын, дарыгердин рецепти жок берүү туура эмес болуп эсептелинет. Көпчүлүк өлкөлөрдө атайын дарыгердин рецепти жок болсо сизге антибиотик бербейт. Бизде андай жок. Негизи ошого да чектөө киргизилиш керек. Себеби дегенде биздин элдердин арасында антибиотик резистентность аябай мындай күчөп турган учуру да. Бул ошол антибиотикти бесконтрольно колдонгондон келип чыккан нерсе. Андан тышкары эле ошол мен өзүмдүн деле башымдан өткөн учурлар бар.
дарыканага кайрыласың, ал жака барып туруп ушул дарыны бер десең, ал жактан сиз эмне болуп атат деп симптомдоруңузду сурап, өзүнүн башка дарыны алмаштырып бергенге дагы аракет кылышат. Бул дагы туура эмес болуп эсептелинет. Негизи аптекада отурган фармацевттер алар оорулууга назначение кылганга эч кандай укугу жок. Себеби дегенде ал жерде дарыгер эмес, фармацевттер отурат, алардын дагы образованиясы жана средний деп коет, орто билимдүү мед училищени бүткөн, дарыны кантип сатканды, кандай укугу жок да алардын бергенге. Алардын эмеси укугу ошол дарыны дарыгерден келген рецепт менен гана дарыны алып бергенге гана укугу бар. Ошондуктан анысы дагы бул туура эмес болуп эсептелинет. Ооба. Ошондой эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы кайрылып кетели. Биз ооруган учурда негизи эле аптекадан барып дарыны кайсы дарыны ичейин деп туура сурагандын өзү бул туура эмес. Сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылсын, өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине. Азыр замандын өнүгүүсү онлайн консультация деген бар. Ошол жок дегенде телефон аркылуу ошол дарыгерлерге кайрылып, онлайн аркылуу консультация алып, ошонун назначениясы менен гана дарыны алуу туура болуп эсептелинет. Азыркы кезде Авиценна клиникасында, сиз башкарган клиникада грипп оорусуна кандай шарттарды түзүлдү? Азыр эпидемия убак болуп атат. Ошондой эле Авиценна клиникасынан башка медициналык жайларда кандай шарттар түзүлүш керек? Биздин клиникада эң биринчи эле бул алдын алууну сунуштайбыз. Убагында ооруганга чейин келип текшерилип, ошол ден соолугун алдын ала чыңдоо. Биринчиси, экинчиси алдын ала ошол вакцинаны алуу. Бизден ошол эле вакцинаны алса болот. Андан тышкары, эгерде ооруп калган учур болсо, бизде бардык филиалдарыбызда атайын терапевт дарыгерлерибиз бар. Андан тышкары круглосуточно ошол 24 саат иштеген клиникабыз дагы бар. Ошол жака кайрылып, эгер өтүшүп кеткен болсо, биздин ооруканага жатып, же болбосо келип кетип дагы дарыланууга бардык шарттарыбыз бар. Андан тышкары бизге баягы ооруларыбызга мындай удобный, жеңил болуш үчүн бизде алдын ала жазылуу жолу менен кабыл алабыз. Телефон аркылуу бизге жазылышат. Келип күтүп отурбастан, ал жерге толпа болуп башкаларга жугузбастан, саатына келет, ошол мезгилде кирип көрүнүп кеткен мүмкүнчүлүктөрү да бар. Үй бүлө мүчөсү жугуп калбас үчүн кандай шарттарды түзүш керек? Негизинен башка үй бүлөнүн мүчөлөрүнө жукпаш үчүн өзүнчө бөлмө, анан ал бөлмөнү убагында желдетип, ошондой эле негизи эле ошо үй бүлөнүн башка өзүнчө болгонго аракет кылыш керек да. Назар мырза, ушул азыркы кезде грипп оорусу күчөп турган кези, ОРВИ деп группасына кирет, ошолда анан башка оорулардан кантип айырмаласа болот? Мисалы, кээ бирлер аллергия болуп атам дейт, көзүнөн, мурдунан суу агып турган кези, анан алда грипп ооруп атам деп айтат. Ушуну кантип айырмаласа болот? Же башка оорулардан дагы? Туура айтасыз. Негизи бул курч респиратордук вирустук оорулар менен аллергический ринит деп коет. Ошол аллергиялык оорулар менен аябай мындай чаташтырышат да. Мен өзүмдүн башымдан өткөн окуя, мен студент болчумун. 2-чи же 3-чү курсумда менин мурдум кечке куюлуп токтобой бир жумадан ашты. Ал мезгилде мен дагы ошол вируска каршы дарыларды иштим, ар кандай дарыларды ичип көрдүм, эч кандай жардам болгон жок. Тескерисинче бул күчөп кетти. Анан бизге ошол детский оорулар боюнча сабак берген Дамира деген эжекебиз бар болчу. Ошол: "Назар, сен грипп болуп атасыңбы?" деп менден сурады да. Мен ооба дедим. Ал мага күлүп туруп: "Анан сен аптекага барганыңдагы диазолин деген таблетканы аласың. Жатарда бир таблетка ичесиң. Кийинки жумага чейин ичип, анан келесиң" деди.
бир жумада бир жолу болот сабагыбыз. Мен чыктым, алсам аллергияга дейт. Мен түшүнгөн жокмун. Эмне үчүн муну берди деп жана эжекемдин айтканын мен аткарайын деп туруп аны алып ичтим. Эртеси менин жанагы мурдумдан аккан суу жок. Кадимкидей эч нерсе жоголуп калды да. Анда деле мен жакшы түшүнгөн жокмун. Анан кийинки жума сабакка келгенде анан келип эле гриппиң жакшы болуп калыптыр деп менден сурады. Ооба десем, эмнеге билдиң деди. Жок десем, анан ошол түшүндүрүп берген да. Сеники бул аллергический ринит. Сен как раз жаз мезгили болчу. Жаз мезгилде ошол чөптөн же кандайдыр бир нерседен аллергия болосуң. Ошондуктан бул нерсең сеники жылда кайталанат. Эгерде буну дарылабай жүрө берсең, бул аз оорусуна чейин өтүп кетиши толук мүмкүн деп эжекем мага ошону кылган. Ошондон бери баягы мен мындай эсимде калган нерсе да. Азыр чын эле оорулар ошондой. Мага келет, мен грипп болуп атам, 1 айлап, 2 айлап грипп болуп атам дейт. Грипп бул 1 жумадан ашпаш керек. Эгер ашса, бул башка оору болот же болбосо уже грипп бул осложнение берип өтүшүп кеткени болуп эсептелинет да. Ошондуктан баягы айырмасы курч респиратордук ооруларда температура менен коштолот. Аллергиялык ооруларда бул температура болбойт. Анан көбүнчө аллергияныкы чүчкүрө беришет. Андан башка дагы баягы слабость болушу мүмкүн, алсыроо окшогон инфекциялык оорулардын белгилери пайда болот. Аллергиялык ооруларда алар пайда болбойт. Жөндөн мурду бүтүп, мурду агып, көзү кычышып, көбүнчө баягы кычышуунун белгилери көбүрөөк байкалат. Демек, врачка кайрылыш керек, Сөзсүз түрдө алдын ала дарылабастан дарыгерге кайрылган туура болот. Ушул сиздин айтканыңыздан дагы бир суроо туулуп атат. Вирустук оорулардын өчүп кеткени же болбосо осложнениялар кандай болушу мүмкүн? Убагында дарыланбай койсо, врачка барбай койсо, күчөп кетсе, кайсы убакта дегиле күчөп кетет ошо? Негизи бул кандай ооруларга өтүп кетиши мүмкүн да. Пневмонияга өтүшү мүмкүн, бул өпкөнүн сезгениши. Бронхитке өтүшү мүмкүн, бул ошо бронхтордун сезгениши. Же болбосо атит деп коет, бул кулактын дагы сезгениши. Эгерде бул ооруну убагында баягы жардам бербесе. Мисалга алсак, ошол какырыктын чыгышына жардам бербесек, суюктукту жакшы ичпесек, атайын дем алуу көнүгүүлөрүн жасабасак, ошондой эле жана какырыкты чыгаруучу дарыларды колдонбосок, же болбосо дренажный массаж деп коет, какырыкты чыгарганга ошолорду жасабасак, анда бул какырык топтолуп өпкөгө чейин өтүп, ошол жактын өпкөнүн сезгенишине пневмонияга алып келиши мүмкүн. Же болбосо бронхитке алып келиши мүмкүн. Эгерде кимде-ким мурду бүтүп, ошол мурду бүткөнүнүн убагында жардам көрсөтүлбөсө, бул кулакка инфекциянын өтүшү атитке алып барышы толук мүмкүн. Вирустук оорулардын негизги белгилерин айтып кетсеңиз. Кандай болгондо мен ушул оору менен ооруп атам деп айткандай? Корч респиратордук вирустук инфекциянын белгилери булар дене таптын көтөрүлүшү, жөтөл, мурундун бүтүшү, мурундун агуусу, жөтөлдүн дагы кургак жөтөл болушу мүмкүн, же болбосо жана какырыктын чыгуусу менен дагы болушу мүмкүн. Ошондон андан тышкары алсыроо, чиригүү белгилери пайда болот. Азыркы кезде мына дагы чуу салып атышат. Метапневмовирус депчи же HIPV депчи, ушул оору жөнүндө айтып берсеңиз деп улам чыгып атат. Ушул жөнүндө баягы биздин көрүүчүлөрдү успокоить этип, өзүңүз айтканда паника болбош үчүн айтып койсоңуз, бул эмне деген оору депчи? Метапневмовирус бул деле ошол курч респиратордук вирустук инфекциялардын бир түрү болуп саналат. Ал деле ушул эле биз айтып кеткен симптомдорду бериши мүмкүн. Кимде-ким өнөкөт оорусу болсо, же болбосо жаш балдардыкы, же жашы улайгандарда оорураак өтүшү мүмкүн. Же болбосо жана андай биз айтып өткөн пневмония, бронхит, же болбосо атит деген ооруларга өтүшүп кетиши мүмкүн. Бирок андан коркуп кереги жок, себеби бул биздин арабызда болуп эле келген, и дагы деле боло берет.
аны убагында эле дарыгерге кайрылып кандай дарылоо жүрүш керек экенин билип убагында жардам көрсөтүлсө эч кандай адамдарга коркунуч деле алып келбейт. Алып келбейт, жакшы. Эң негизгиси туура тамактануу, спорт менен алектенүү, ошол жардам берет. Мен жакында мынакей сизге да айтып кеттим. Ушул грипптин бүт белгилери болду, бирок меники өтө жеңил өттү. Анан өзүм мактанып койдум. Албетте меники жеңил өтөт. Анткени мен ар дайым спорт менен алектенем, туура тамактанганга аракет кылам депчи. Анан бунун дагы бир туура эле мактандым го деп өзүмө ойлоп койдум. Туура айтасыз. Биз качан ооруп калганда эле ушул ооруну кантип дарылайм деп чуркабастан биз ошого ооруганга шарт түзгөнүбүз туура да. Себеби дегенде ооруганда ооруну дарылоодон караганда алдын ала бул жеңил да. Туура, биздин ушул подкасттын негизги максаты ошондо эмеспи? Доктурга оорубай келүү, алдын алуу максатында келүү, Эң туура. Ооруганда келгенде доктур эмне сыйкырчы эмес, билгенин жасайт, бирок багы алдын алуу баары бир арзан да болот, жеңил да болот. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу оорунун алдын алыңыздар, өзүңүздүн турган жерге барыңыздар, врачтарга. Биздин клиникага мынакей Назар мырза келип чекап өтүңүздөр, муну ар дайым айтам. Андан тышкары ушул биздин подкастыбызды көрүп, бөлүшүп турсаңыздар эң сонун болот эле. Анткени дегенде биздин ушу көбүнчө биздин туугандар деп коеюнчу, туугандар аябай өчүшүп кеткенде, кыйналганда, баса албай калганда врачка кайрылат. Эмне үчүн деген себеби көрсө ушу маалыматы жок экен да. Оору кантип пайда болоорун билбейт экен да. Ошон үчүн маалымат бере берели, биз чарчабай. Эң туура. Рахмат сизге, келгениңизге рахмат. Ушул грипп оорусу жөнүндө сасык тумоо деп коет, тумоо оорусу дейт. Бул илгертен белгилүү оору, Ушул жөнүндө жакшы маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Ал эми биздин албетте силерде суроо болот, сөзсүз. Ошол суроолорду жазыңыздар, биз жооп беребиз, сөзсүз жооп беребиз. Чоң рахмат сиздерге.